Саламатсыздарбы биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз. Бул Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадиева. Бүгүнкү биздин чыгарылыш өтө эле өзгөчө болот деп убада бере алам. Эмне эсептен анткени бүгүн спортчуларыбыз конокто, жөнөкөй спортчулар эмес, ат башы Сочи волейбол командасы бүгүн бизде сагылашуу волейболчулардын ортосунда болмокчу деп айта аламын. Жана бул биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Эрбол Төлөгөнов жана Нурайым Орозобекова. Кош келиңиздер, кол чабуулар, бири-бирибизди колдоп коелу. Биринчи кезекте Эрбол сизге суроо узаткым келип жатат. Ат башы Сочи командасы кантип түптөлүп калды эле жана сиз бул командага кантип туш болдуңуз? Биз өзүбүз ат башы айынан болобуз. Ат башы Сочиге көптөн бери планировать этип жүргөнбүз. Биздин тренерибиз бар. Улан Байкенин тренери да. Көптөн бери ушундай максаты бар болчу, ушундай ат башы деген команда түзөм деп буйрса, ушинтип түзүлүп калды да. Канча убакыт болду түзүлгөн? Убакыты бир жарым жыл болуп калды. Жарым жыл болуп калды. Жакында түзүлдү десек болот. Эмесе Нурайым айтып кетиңизчи, сиз бул волейболдун ушул дүйнөсүнө кантип дегеле туш болдуңуз? Эмне себептен дал ушул спортту тандадыңыз? Биринчиден бардык көрөрмандарга салам айтам. Мен бул тармакка келип калганымдын себепчиси мектеп убагынан бери эле волейболго кызыкчумун. Бирок бизде айыл жергесинде окугандыктан шарт анчалык жакшы эмес болчу. Бирок оюндун шарттарын билчүмүн, кандай ойнолот, эмне кылат деп кичине ойноп жүрчүмүн. Бирок бул жылы дос кызыма жолугуп калып, ал бул жакта тренировка кылат, командада Сочиде. Ал аркылуу мен ушул командага барып калдым. Азыр тренировка кылып жүрөм. Бул спорт кандай ден соолукка пайдасы дагы бар да, спорт катары. Айта кетиңизчи, сиздин ушул тажрыйбаңыздарга сизге кандай пайдасын алып келди? Бул мага негизи эле спорт менен машыккан ден соолукка аябай эле пайдалуу. Бул жакта көп кыймылдайбыз. Биз бир тренировка кылганда 2-2,5 саатка чейин барат. Анан аягында кызыктуу оюн уюштуруп ойноп кетебиз. Бул тренировкага катышкандан баштап менин кыймыл аракеттерим бат-баттан боло баштады, чарчабай калдым, энергиям көбөйүп баштады мындайча айтканда. Эң сонун. Эмесе учурда биз Эрбол жана Нурайым айым менен таанышып алдык. Сиздерди тилекке каршы биз ат башы Сочи командасы деп атабайбыз. Халва шоу теледолбоорунун алкагында өз аталышыңыздар бар болуш керек. Команданын аталышы кандай болот? Сакура деп койсок болобу? Сакура албетте болот. Сакура деген аталышты тандадык. Сакура командасы менен биз таанышып алдык. Кезекте болсо тең тайлашуучуларга берели сол тарабында Дилинур Аскаралиева жана Айбек Токтомамытов отурушат. Кол чабуулар. Дилинур айым, айта кетиңизчи, волейбол дүйнөсү учурда Кыргызстанда командалар көп элеби? Волейбол дүйнөсү Кыргызстанда жакшы эле өнүгүп келе жатабы? Мен оюмча азыр жакшы эле өнүгүп келип атат. Башка командалар менен таанышсызбы? Ооба. Бир экөөсү менен эле таанышпыз да. Көп эле командалар барбы Кыргызстанда? Көп эле командалар барбы Кыргызстанда? Не знаю. Билбейсиз, толук маалыматты билбейт экенсиз, бирок эмне себептен сиз өзүңүз волейболду тандадыңыз? Мен деле ошол окуучу маалымдан эле ойноп жүргөн болчумун. Анан киргениңде башка нерсенин баарын унутуп каласың да, ошол оюнга кирген боюнча ойноп кете бересиң. Ошонусу жагат. Өз ушундайча айтканда, өз бүткүл башың менен чөмүлүү десек болот, сүңгүү десек болот. Чоң рахмат жолуңузга. Айбек мырза, айта кетиңизчи, акыркы жылдары ошо Кыргызстанда волейболго болгон мамиле кандай болуп жатат? Основном айтканда өнүгүү аябай чоң болуп атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылды алсак, высший лигага биз биринчи болуп кошулдук бул эмеде, бул сезондочу. Буга чейин бир подгруппа менен өтсө, быйылкы жылы эки подгруппа бөлүндүк, команданын саны өстү деген да. Ошондо волейбол чөйрөсү аябай кызыгуу көп болуп, өнүгүүдөн алдында болуп келатат да. Сиздерде өзгөчө ушундай чет өлкөлүк, мындайча айтканда, аренага чыгуу пландарда барбы? Албетте бар. Албетте бар. Максаттарыбыз да бар.
Биз дагы дал ушул сиздердин ийгиликтериңиздерге күбө болуп жүрө берели. Жана айта кетиңиздерчи, Дилинур айым, Айбек мырза, сиздердин командаңыздар кантип аталат? Тайманбас. Тайманбас. Жакшы аталыштардын бири. Эмесе Тайманбас аттуу жана Сакура аттуу командалардын ортосунда бүгүн таймаш болмокчу. Биз болсо сиздерге биринчи кезекте келиңиздер, сергек сезимдерине ээ бололу деп айта кетейин. Эмне себептен? Анткени сергек сезимдери биздин тил долбоорунун алкагында жеңишке мыкты жолдордун бири болуп саналат. Жана ал сезимдерди биз Nitro Fresh суусундугунан ала алабыз. Ар бир уртамда витаминдердин комплекстери бар, жана ал энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Бүгүн биз тил долбоорунун алкагында апельсин, классика, манго жана кулпунай даамдарын татып көрөбүз. Биз болсо уртап туруп оюнубузду баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз «Алло, сен кайдасың» деп аталат. Бул оюнда команданын биринчиси, бир кишиси «Алло, сен кайдасың» деген суроону экинчисине бермекчи. Экинчиси биздин экранда пайда болгон жерлерди атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана биринчиден болуп бул оюнду Тайманбас командасы ачып бермекчи. Эмесе даярбызбы команда? Даяр. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Айбек мырза, «Алло, сен кайдасың» деп коңузчу. Алло, сен кайдасың? Кол менен көргөзбөйбүз, сөз менен гана түшүндүрөбүз. Суу аккан жери бар го. Кол менен көргөзбөйбүз. Суу агат. Кайсыл жерде суу агат? Как это место? Шаар ичинде. Жок. Мындай суу аккан жерди кантип айтат? Суу аккан жерди кантип айтат? Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсөк болот. Кийинки. Кол менен көргөзбөйбүз. На чем мы поднимаемся вверх? Эмнеде жогору? Жок, еще? Еще. Парашют. Анда Бул жака кетип атканда эмне менен чыктык? Эме, тепкич. Азаматсыз. Киргенде эмнеге кирдик? Комната. Жок, ага чейин. Ага чейин, здание. Ага чейин. Андан кийин. Андан кийин болгондо эшик. Эшиктен киргенде эмнеге киребиз? Үйгө киребиз. Комнатага киребиз. Аракет салыңыздар. Кийинки. Это ал жакта көл бар. Баары ошол жака эс алган учушат. Учушат болгондо Дубай. Еще? Дубайга популярный ошондой эле. Популярный Туркия. Жок. Кийинки. Кийинки странада. Убакыт бүттү. Кийинкиге дагы жетишпей калдык. Акыркы сөздү да тапканга жетишкен жокпуз. Эмесе дал ушунда келиңиздер нотада кезекти биздин Сакура командасына берели. Алло, сен кайдасың оюнубузду учурда Сакура командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Так, ал жактан кийин бүт ар кандай нерселер алабыз. Ал жактан, короче, баарын алабызда бүт нерсе бар ал. Базар. Кийинки. Ал жактан бар Алло, сен кайдасың? Жуунабыз. Душ, баня. Ну, еще. Душ, баня. Сауна. Нет, типа того, короче. Еще жатып түшсөң болот. Бассейн. Нет, дальше. Бассейн, көл. Үйдө, үйдүн ичинде. Ванна. Да. Ал жакта бүт жаныбарлар бар да. Зоопарк. Так, Кыргызстандын эмеси, мындай Кыргызстанда башка өлкөлөрдө бир эме болот да, бир шаарчы. Ошол эмне деп аталат? Борбор. Кийинки. Алло, сен кайдасың? Эме. Так,
Аламединден дальше бара өргөндөн. Лебединовка? Да, еще дальше. Кант? Нет, ага жетпей. Новополовка? Типа того, но чуть-чуть исправь. Новопокровка? Азамат сіз. Ал жака кандай айтсам, ал жака көбүнчөсү окуганга барат, эс алганга да барат. Турция? Айтырчы. Дубай? Америка? Европа? Акыркы сөзүн таба албай калдык, жетишкен жокпуз, бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Бири-бириңиздер командабыз колдоп коелу бири-бириңизди. Биринчи оюнду ойноп бүттүк, жыйынтыктайлы жана бул оюнду учурда Тайманбас командасы ачып берип, бир сөздү гана тапты. Тең тайлашуучулар Сакура командасы болсо 5 сөздү тапканга жетишти. Бир халва балды биз Сакура командасына карабыз, жыйынтыктаганда 1-0. Тайманбас командасы алдыда да бир нече оюндарыбыз бар. Келиңиздер, чамданыңыздар. Кезекти болсо, биз азыр жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга бермекчибиз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Учурда студияда ар кандай жаныбарлардын үндөрүн жана дабыштарын укмакчыбыз. Командалар болсо бул үн, дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Сиздерге ар бир командага 3 мындайча айтканда мүмкүнчүлүк гана берилет жана өз баскычтарыңыздар бар. Биринчи кезекте эгерде жаныбарды таап калсаңыздар, баскычты басып туруп, андан кийин аташыңыздар керек. Оор болуп жатса мен ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн жана маалымат айтып жаткан учурда дагы командалар басып туруп анан жаныбарды тапса болот. 5 жаныбардын үнүн укмакчыбыз, ирети боюнча келиңиздер. Биринчи жаныбардын үнүн угалы. Биринчиден болуп Сакура командасы асты. Арстан. Арстан эмес, тең тайлашуучулар барбы жок? Лошадь. Ат эмес. Мен айтсам болот. Баскычты басып туруп? Каман? Жок. Бир гана вариант калды сиздерде. Эгерде билбесеңиздер, вариант сактала бербейби? Хорошо, бас. Келиңиздер, үндү дагы бир жолу коелу. Чочко. Чочко эмес. Вариант жок окшойт, э? Жардам берейин. Бир ай бою эч нерсе жебей жашай алат. Климаттын. Тигр. Сиздерде мүмкүнчүлүк түгөндү. Бул жолборс эмес, балким азыр мен дагы бир маалыматты айта кетейин. Учурдагы сол тарабындагы команда балким таап калар. Климаттын катаал шарттарына чыдамдуу келип, какыраган чөлдө адамды жөө калтырбаган ишемдүү жандык экени белгилүү. Кайсы жоопту кабыл алайын? Албетте бул төө. Урматтуу катышуучулар, сиздерге дагы бир жолу айта кетчү нерсе, 3 гана мүмкүнчүлүк берилет, айтканга макулбу? Учурда азыр биз кезекти экинчи жаныбарга берели. Уй эмес. Уй эмес. Тең тайлашуучуларда барбы жок? Не болушу мүмкүн? Дагы бир жолу кабыл. Мен жардам берет окшоймун, э? Жардам берет окшойсуз. Сүт эмүүчүлөрдүн бир тукуму. Алар боор доорунун аягында пайда болгон. Аябай эле ошол боор доору дегенде ошол мурунку мезгилде десек болот да. Жана кичинекей Түндүк Америкада, Түштүк Америкада өтө эле таралган десек болот. Жана байкасаңыздар, бул жаныбар мультфильмдерде белгилүү жаныбарлардын бири болуп саналат. Жакшылап угуп туруңуздар. Буга чейин балким сиздер Муз доору аттуу мультфильм көрдүңүздөр беле? Орусча айтканда ледниковый период аттуу мультфильми десек болот. Ал жакта эки тентек бар болчу ушу жаныбарлар. Крэш менен Эдди деп атап койсок болот. Эки тентек ушундай жаныбар, бири-бирине окшош. Эгиздер десек болот аларды. Жана кимели? Так. Таап алган жокпузбу? Таап алган жок. Мамонт. Жок. Нет. Кичинекей. Куйругу толугу менен же аягына чейин жылаңа чийкемдүү, кээде түбүндө майлуу катмарлар менен коюланат.
таба алган жок окшойбуз деп ойлоп жатамын. Булар опоссумдар болчу. Таба алган жокпуз. Аларды сынабынан көрүп алабыз, ушундай сүйкүмдүү жаныбарлар. Жана көпчүлүк учурда ошол мультфильмде аябай белгилүү болушкан десек да болот. 3-чү жаныбарга кезекти берели. Морская свинка. Жок, жооп туура эмес. Тең тайлашуучуларда барбы? Же дагы бир жолу калыбы? Дагы бир жолу калып. Кемирүүчүлөр түркүмүнө кирет. Жана жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде биздин эле Кыргызстанда, Бишкекте, сейил бактарда барып жатканда дарактардан кимди көрөбүз? Белка. Биринчи кезекте Тайманбас командасы басты. Албетте бул тыйынчы чыккан. Азаматсыздар. Аны биз сынабынан көрө алабыз. Сүйкүмдүү биздин тыйынчы чыкканыбыз. Кезекти болсо биз 4-чү жаныбарга берели. Арстан. Арстан эмес. Дагы бир жолу калды. Жардам берейинби? Жардам бериңиз. Ал Австралиянын чыгыш бөлүгүндө негизги азык болгон эвкалипт өсүмдүктөрү көп токойлордо жашашат. Бул эң эле негизги артыкчыларынын бири. Жалкоо жана боорукер, ошондуктан алар адамдар менен ынтымактуу болушат. Алардан эч ким коркпойт. Курсак, мындайча айтканда, каймакчы ак түстө курсагы, бирок өзү көп учурларда кандай дейсиз? Маймыл эмес, бирок көп учурларда боз түстө болот. Боз түстө. Ошол эле эвкалипт өсүмдүктөрүндө, мындайча айтканда, да ушул өсүмдүктөрдүн үстүндө жашашат десек болот. Ответ бар экенбизде. Коала. Албетте коала, азаматсыздар. Аны байкай алабыз. Кезекти биз акыркы жаныбарга берели. Дагы бир жолу көрбөйлү? Дагы жолу көрөлүчү. Жардам берет окшойм эле ар бир командага. Грек тилинен анын атын которгондон мүйүздүү жаныбар деп атап коюшат. Африкадагы элдин көбөйүшүнөн жана ага аңчылыктын күчөшүнөн улам жер жүзүндө азайып бара жатат. Жок, бул буг эмес. Акыркы 15 жылда бул жаныбарлардын саны кескин кыскарып кеткен. Ал тургай кээ бир жерлерде 50-55%га чейин. Буттары адатта узун жана ичке, куйругу бир тутам чач менен аяктайт. Кийиктерде окшоп ошол көзүнүн астында жаш каналдары бар десек болот. Кыйын кызыктуусу, алар бардыгы тынч, коомдук жана уялчак жаныбарлар болуп саналышат. Андан тышкары алардын кыймылынын өтө ылдамдыгы менен өзгөчөлөнөт. Жана эмне кылат эле? Аркар. Азыр басайбыз. Кандай жооп? Аркар. Аркар эмес. Эме. Анын аты дагы өзгөчө десек болот. Башкы тамгасы А тамгасы. Дагы барбы подсказка? 8 тамгадан турат, макул. Өзгөчө ушундай атты. Грек тилинен алганда мүйүздүү жаныбар деп атап коюшат. Көпчүлүк жомоктордо, мультфильмдерде аларды байкай алабыз. Примерно билип турам да, бирок атын таппай аттым. Бардыгыбызга белгилүү, мындайча айтканда, совет учурунда мультфильм пайда болгондо дал ушул жаныбардын буттарынан алтын түшөт да. Дал ушул мультфильмди көрдүк беле?
Варианттар барбы? Варианттардагы жок экен. Бул антилопа жаныбары болчу. Таба алган жокпуз. Мүйүздүү жаныбарыбыз, аны сыналгыдан байкай алабыз. Биз болсо акыркы жаныбардын үнүн уктук. Эмесе жаныбарларды тап, оюнубузду жыйынтыктайлы. Сакура командасы бул оюнда бир жаныбарды тапканга жетишти. Тең тайлашуучулар Тайманбас командасы болсо 2 жаныбарды туура таптыңыздар. Бир халва балды биз Тайманбас командасына бермекчибиз. Жыйынтыктаганда 1-1 барабар келе жатабыз. Азыр болсо жарнама базары аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Ар бир командага биз 3 мүнөт убакыт бермекчибиз. Жана 3 мүнөттөн кийин биздин катышуучулар оюнду окуяны түзүп бүткөндөн кийин кайрадан кайтып келип жарнамаларды угабыз. 3 мүнөт убакыт кетти. Я могу это все сказать. Ойнап Давай, кандай сценарий типа берекөз диалог түзүш керек экенбиз да, сүйлөшүп, да? Сен келесиң мага. Давай мага көйнөк кийип бер. Анда тревога болуп калды. Так, азыр, короче, мындай келесиң. Башка ойнооңузду көрсөтчү. Ошондо эле утартып туруп ошондо эле келишет. У меня кыскартыш керек болуп атат десечи. Типа того өлөнүп кетерсең, типа смешной болсо деле эчтеке болбойт го дейм. Өзүнүн эмеси ошол болуп да, күлкүлүү кылып анан. Да. Көйнөк еще 40 градус болуп кетти го. Типа да, ушундай болуш керек да. Могачы, ага, кайтышке, могачы. Барып ойлончу, жакта ойлошуп келбейт. Көйнөк ысык болуп кетти, 40 градус. Не кылышты да билбейт да. Мен жумуштун баары ушул да, бүт эле серьезный экен. Метр сызышпай иштейм да. Кандай приколдор болуп кетчү эле ошондо. Анда сен чачыңды алып салыш керексиң. Жок, эмнеге алабыз, жөн эле кыскартса болбойбу депчи. Прям срочно азыр кыскартыш керек болот. Кантип кыскартсам болот өзү. Эчтеке келбей эле тойго да. Кайчы? Стройка. Мен ошентип келейин, а? Ооба, сен неметесиң, мен реклама алам, типа ойнупчу. Сага кайчы керек? Оңой, жеңил, жөнөкөй. Метр колдонот. Клинет башка жеңил. Всё, жок. Метр башка болду. Арзан, функциясы бир да бир. Качественный темирден. Нарындан ат баштан алып чыккан темирден. Азыр ошондой репетиция берсең, келдиң да. Күндө 40 градус болуп кетти. Чачтарым бузарып, жүдөп кетти. Мен эмне кылсам болот? Камера көрсөтпөш керек да. Бул жактан фук чара кылынып атчы. Аркаңа тобойсың. Мына коюма. Чачың алып сал да анда дейм да. Кыз башы менен кантип алып салам мен чачымды? Ошентесиңби? Даже не дейм. Меникине эле болуп кыртырып алды дейм. Меникине эле болуп калды, мен вообще карачы, сыбайлым. Теңил да жүрөм. Койчу, мен уялам да кыз башы менен кантип ошондо кыскартып алам чачымды. Биз анан сен айтасың. Анда бир айласын табыш керек. Кандай айласын? Жок, айласы эмес. Сен анда уже смирилась уже, чачың алдырангачы. Прям азыр алыш керек болот деген сыяктуу тема менен айтыш керексиң да. Кантип алып салам дегенде. Фук, Башка оокат калган ушуну көтөргөлү. Баттан алып салыш керек болот, жүдөп кетти, мен аябай карачы, ысык. Азыр алып салыш керек болот. Прям азыр алып салыш керек. Сен айткан боюнча ошону кыргызча сен айтып бер, ал байтасың деп болбойбу. Анда сага кайчы керек. Мен бирөөбүз эмес, бир экөөбүздөн иштеш керек. Эң жөнөкөй жана качественный кайсы жактын эмес фирмасы жакшы эле кайчылардын. Так, келист. Кытай. Made in China.
Эмесе жарнама базарын баштамакчыбыз. Бул оюнду биринчиден болуп Sakura командасы ачып бермекчи. Жарнамаңыздарды күтүп жатабыз. Эшикте аябай ысык болуп кетти, 40 градус болуп, чачтарым да узарып, жүдөп кеттим. Могул жаман тери куюлуп атат. Эмне кылсам болот ай? Чачың алып сал да, зачем жүдөп жүрөсүң? Карачы, мага ошол эле. Жеңил жүрөм. Ай койчу, сеникиндей кылып алып салайынбы? Алып сал, эмне кыласың ал мына чачты? Элем эмне дейт, эртең жумушка барсам, жумуштагылар эмне дейт? Тренировкадагылар көрүп алып мени күлбөйбү? Элем эмне дейт деп жашабаш керек да. Эми барыбыр кызмын да кичине мындайраак кылып кыскартыш керек болот. Кыскартабыз. Чач тарачкы да баргым келбей атат. Эмне кылсам болот? Бир способ айтчы, батыраак. Анда сага жардамга кайчы. Мен эмне кылам мен? Жеңил, арзан, пекинский. Бир эле эме менен, кесиш менен бүт проблемаңды устранить можно. Рахмат. Кол чабуулар азаматсыздар. Бардык көйгөйлөрдү жок кылган биз кайчыны көрүп алдык. Эмесе кезекти болсо учурда Тайманбас командасына бермекчибиз. Башта бересиз ошондо, Кандайсың? Жакшы да. Эметчи, бир нерсе айтайын унутуп калган турам. Бүгүн үйдө стройка кылып аттым эле да. Базардан барып унутуп сызгыч эме метр алам деп сызгыч алып баса бериптирмин. Экөөнү тең алып туруп бир жерге унутуп кете бериптирмин. Эчиле сага жардам барбы? Азыр мен үйдөн карап көрөйүнчү. Үйдө менде сызгыч эле бар экен да. Боло берет. Дал ушундай жарнаманы көрүп алдыкпы, жадагы улантысы барбы? Улантысы бар болчу. Эгерде сиздер ойлоп жатсаңыздар, бул жөнөкөй эле сызгыч деп, жок. Эгерде сиздер максимальный хаос кылайлы десеңиздер, если у вас есть возможность, 1 сантиметрден ар бир буюмдан алып же кошуп койгону, бир мисалы бар сиздерге. Эгерде баардык дүйнөдөгү эшиктин моолардын эмесинен 1 сантиметр кошуп же алып койсо, ошондо дүйнөдө максималдуу хаос болот. Чтобы ошол нерсени качып кетиш үчүн, надо всегда мерить и покупать. Мага аябай жакты десек болот. Чындыгында эле 1 сантиметр биздин жашообузда аябай көп нерсени мындайча айтканда түзөт десек болот. Хаосту жаратпастан сызгычтын жарнамасын биз угуп алдык. Айта кетиңиздерчи, бири-бириңиздердин тең тайлашуучулар азыгыңыздарды сатып алмак белеңиздер? Sakura командасы? Сатып алмакмын. Башында кичине жакпай аткан, эң аянда окшоштуруп кетишти да. Заинтересовали, короче. Сиздерчи Тайманбас командасы Sakuraдан сатып алмак белеңиздер? Башынан кызыктуу башташты. Кызыктуу. Эмесе биз чыгармачыл топтон суроо узаталы, кайсыл команданын мындайча айтканда жарнамасы кандай кимдики көбүрөөк жакты экендигин эмесе чыгармачыл топ мага билдирди. Ким утту деп ойлоп жатсаңыздар, ар бир команда тең 1 халва баллдан ээ болду. Азаматсыздар. Учурда жыйынтыктаганда 2-2 кайрадан барабар келе жатабыз. Жана азыр болсо биз калппы чынбы оюнга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Калппы чынбы оюну. Урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр, менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Жана анын 50%-ында чынбы деп жазылып турат. Ошол эле жарымысында калппы деген жазуу бар. Азыр бул карточкаларды аралаштырып биздин катышуучуларга таратабыз. Командага бир гана карточканы беребиз. Жана сиздер да ушул жазууга байланыштуу окуяны айтып беришиңиздер керек. Эгерде чынбы деген жазуу болсо, чындык окуяны, эгерде калппы болсо, калп окуяны ойдон чыгарып айтып бересиздер. Эң негизгиси
карточканы силер тең тайлашуучуларга көргөзбөстөн командалашка гана көргөзүп, тең тайлашуучуну алдап кетүүгө аракет кылышыңыздар керек. Тең тайлашуучу карточкаңыздарда чынбы же калппы жазылганын таппай калышы керек. Бул оюнда командалар жада калса 2 халва балга ээ боло алышат. Биринчи кезекте мен карточкаларды аралаштырайын. Жана азыр командаларга таратабыз. Жаштап аралаштырдык. Сакура командасы 1 карточканы алып коюңуздар. Тандаңыздар. Тайманбас командасы. Тең тайлашуучуларга көргөзбөбүз, командалашкана көргөзөбүз. Карточкаларды тараттык. Азыр бир нече убакыт беребиз катышуучуларга, анан кайрадан кайтып келип окуяларды чогуу укмакчыбыз. Калппы чынбы оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчиден болуп, бул оюнду учурда Тайманбас командасы ачып бермекчи. Окуя менен бөлүшүп кетиңиздерчи? Кызыктуу болуп жатат. Дилинур, сиз бөлүшөт окшойсуз. Бир жума алдын үйүмдөн ваннага киргенимде күлүштү түшүрүп салган болчумун да. Оңошумдун эмесинечи. Багына. Ал жактан забордон ашып келе албайсың да. Ошол жакта мондой форчика болчу. Ошол жактан чыгып, секирип алып чыккан болчумун да. Кызыктуу. Да ошо менен окуя аяктады. Бул окуя чындыкпы же калппы? Урматтуу Сакура командасынын катышуучулары кандай деп ойлойсуздар? Биз эметсек, вопрос берип уточнять этсек болобу? Болот. 1-2 эле суроо бергенге уруксат берем. Саат канчалар чамасында болду эле болсо. Ондо? Жумушка кетип атып, тушка келген болчумун, ошол чечип кеткен. Кандай деп ойлойсуздар? Мен чын деп ойлойм. Мен жалган деп ойлотом. Мен бир гана жоопту кабыл аламын. Сен жооңдо чын деп ойлойм. Кайсыл жоопту кабыл? Чындыкты. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Урматтуу Тайманбас командасы, карточканы көргөзүп коюңуздар. Бул чындык окуя болчу экен. Сакура командасы азаматсыздар, окуяны туура таап алдыңыздар. Кезекти дал сиздерге берели. Карточкага байланыштуу окуяны айтып бериңиздерчи. Мен айтам. Мен билгендей машинаны жакшы көрөм, машина айдаганды жакшы көрөм да. Ушундай карамбер сайдап жүрүп, Ибрагимова көчөсүнөн түшүп келатып, так жактан разворот алыш керек болуп калат. Разворот алгарда бурулуп туруп, чимирилип пайда болуп кетем да. Чимирилип, каптал менен айдап бартам да. Айдап баратсам эле ГАИ чыгып тозо калды. Тосту да меничи. Тосту, анан кийин мен токтойм деп токтобой кетип калдым. Бак артыман кол алып келген жок. Ошентип аяктады мени. Кызыктуу окуя. Кандай деп ойлойсуздар? Тайманбас командасы. Анда суроо кайсы көчөдөн дедим? Ибрагимова. Правда. Ибрагимова көчөсү экен. Кайсы менен кесилишкенде поворот алдым. Кесилишкенде эми короче, Фрунзеге жетте кесилиш бар. Мен кесилишимди коесуң. Тайманбас командасы кандай деп ойлойсуздар? Бул окуя калп окуя болдубу же чындык окуя болдубу? Эми калп. Эрбол мырза, аябай ойлонуп турдуңуз го. Тайманбас командасы. Жада калса шуурашып киришти. Анда чын. Чындык деп ойлойсуздар. Дилинур бир нерсе жакшы эле токтойт. Көрөсүңүздарчы? Бул чындык окуя экен. Дилинур аябай шуурадыңыз. Просто сыйырын көрүп билесизби? Жок. Тушпаса не похож. Окуяны билбейт экен Дилинур, бирок окшошпой калды деп айта кетти. Окшошпой калды. Окшошпой калыптыр алдаганыңыз. Если бы ошол көчөнүн бүт правилаларын билгенде, можно было догадаться. А мне түрткө болду ошентип чындык айткангачы. Чын деген телевизия эткенгечи. Кызыктуу. Командалар азыр бири-бири менен ушуп кетпесин көрчүлөр. Биз болсо айта кетели, учурда калппы чынбы оюнубуздун алкагында
ар бир командага тең 1 балдан ыйгарабыз. Анткени бири-бириңиздердин окуяңыздарды таап алдыңыздар. Азаматсыздар. Жалпы жыйынтыктаганда 3 Балким жыйынтык өзгөчө болуп, өзгөрүлүп каларды ойлоп жатамын. Азыр болсо биз крокодил оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биринчиси командадагы адам биздин экранда пайда болгон сөздөрдү кыймыл менен гана түшүндүрүп берүү керек. Эчүүн чыгарбастан, сөз чыгарбастан командалаш ал сөздөрдү табуу керек. Буга чейин айткандай эле ар бир командага биз 90 секунд убакыт беребиз жана бул объект, бул буюм биздин студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Эмесе бул оюнду биринчиден болуп Сакура командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе убакыт кетти. Су, каша или тамак, поднос, тарелка, пиала, чайник, чай. Каласаңыз кийинки сөзгө өтсүн. Кийинки. Акча. Карта. Азаматсыз. Вози. Самор. Или нет? Пирамида. Ракет кылыңыз. То. Гору. Эме. Юрт. Эме башындагы жана. Эме. Кийинки. Кийинки сурано да? Эме. Камчы. Пычак. Расстояние. Не. Пычак, эми, меч. Или не деп коет эле. Кыргызчасы, орусчасы кабыл алабыз. Ракета, самолет, небо, асман, булуттар. Таба алган жокпуз, акыркы сөздү. Жакшы, түшүндүрмөнү жакшы тамамда көрө алдык. Кезекти болсо биз учурда Тайманбас командасына бермекчибиз. Тайманбас командасы крокодил оюнун улантууда сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Урматтуу катышуучулар, убакыт кетти. Топ. Стол. Рытыш. Не. Кийинки сөз туранында. Стол. Студия. Комната. Ракет кылыңыз, кийинки көрсө. Болжуш. Акча. Самын. Крем. Крем. Лосьон. Бальзам. Помада. Косметика. Кийинки сөз туранында. Убакыт кетип жатат, Айбек мырза. Кесиш. Балта. Кийинки. Душ. Чыгыш. Убакыт бүттү.
жетишпей калдык. Эмне болуп кетти? Тайманбас командасы. Түшүндүрө албай калдым окшойт, походу. Аябай жакын келдиңиз, Дилнур, бирок сөздөрдү таба алган жокпуз. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы учурда байкасаңыздар жакшы түшүндүрмө болду. Тайманбас командасы бир сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Сакура командасы болсо 2 сөздү тапканга жетишти. 1 халва балды биз Сакура командасына бермекчибиз. Жыйынтыктаганда 4-3 Сакура командасы учурда алды да, биз болсо акыркы оюнубузга кезекти бермекчибиз. Аталышы Озумдан оку. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуудай микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан оку. Катышуучулардын бири наушник тагынып, экинчиси командалаш артикуляциянын жардамы менен кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот. Сиздер байкагандай эле Айбек мырза наушникти тагынып отурат. Бул болсо Тайманбас командасы биринчи бул оюнду ачып бергендигин билдирет. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Жана мен биринчи кезекте музыканы коеюн. Жада калса бизге чейин музыка угуп жатат. Убакыт кетти. Ким чыгарсаңыз? Айнек. Селкинчек. Чайнек. Чайник. Селкинчек. Ким чыгара бересиз? Селкинчек. Селкинчек. Чакыруу. Каласаңыз кийинки сөзгө өтөбүз. Кийинки. Кайырмак. 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 Айтпа. Кайырмак. Кайырмак. Кийинки сөзгө өткөрөлүбү? Кийинки. Торт. Шот. Торт. Жакын келип жатат. Убакыт кетип жатат. Торт. Төрт. Ошондо. Төртүнчү. Торт. Убакыт бүттү, урматтуу катышуучулар. Эмне болуп кетти, Айбек мырза? Эмнеге сөздөр тапкан жоксуз? Жакындаганда жокмун ошондо. Жакындадыңыз. Байкасаңыздар, 4 деген сөзгө аябай жакындадыңыз, бирок бул торт сөзү болчу. Келиңиздер. Мына ушундай жагымдуу нотада кезекти болсо, биз Сакура командасына бермекчибиз. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуудай микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан оку оюнун учурда Сакура командасы улантууда. Эрбол мырза наушникти тагынып даярдыгын көргөзүүдө. 1,5 мүнөт убакыт бар сиздерде. Биз болсо музыканы коюп туруп үнүн көтөрдүк. Убакыт кетти. Шырдак. Чайник. Шырдак. Челек. Шырдак. Кол менен көргөзбөйбүз. Ч. Шырдак. Щетка. Шырдак. Эме. Шаты. Шырдак. Сөздөрдү издеп жатат окшойт. Кийинки. Рюмка. Куман. Рюмка. Умар. Рюмка. Кийинки. Кийинки. Алча. Акча. Алча. Акча. Алча.
Алча. Акчай. Алча. Алча. Ак. Алча. Акча. Арка. Алча. Арзан. Алча. Кийинки. Болот. 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 Поезд. Болот. Болот. Пол. Болот. Пол. Болот. Кайра. Болот. Полон. Эле. Болот. Кийинки болмой. Жетишпей калдык кийинки сөзгө. Учурда командалар байкасаңыздар оозундан окуу оюнунда бир дагы сөздү таба алган жоксуздар. Эмне себептен деген суроону узаткым келип атат Эрбол мырза. Эмне себептен дегенде биз оюнда только 5ке алып бер деген сөздөр. Жакшы түшүндүрмө болуп кетти. Пас деген сөздөр десек болот. Алып бергиле деген жакты сөздөр эле да, сече. Жакшы түшүндүрмө болуп кетти. Келиңиздер бир нече убакыттардан кийин толугу менен оюнубузду жыйынтыктайлы бизденечи. Алыстабай туруңуздар. Буга чейин оозумдан окуу оюнунда тилекке каршы бир дагы команда сөздөрдү таба алган жок жана жыйынтык кошулуп эле ойдон калды десек болот. 4-3 Сакура командасы жеңип кетти. Сиздерди куттуктайбыз. Сакура командасы демөөрчүбүздөн ушундай өзгөчө белектерди кабыл алыңыздар. Жана Тайманбас командасы дагы жакшы келе жатып бир эле балл жетпей калды десек болот. Ага карабастан жакшы активдүү оюн көргөзүп бергениңиздерге сиздерге кичинекей болсо дагы белек. Молодцы. Достойно второймыз. Эмесе бүгүнкү биздин оюн өзгөчө болуп кетти десек болот. Анткени катышуучулар катары Атбашы Сочи волейбол командасы келип кетти. Биздин волейболчуларга ыраазычылык оң тарабында Сакура командасында бүгүн Эрбол Төлөгөнов жана Нурайым Орозобекова келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары болсо Айбек Токтомамытов жана Дилинур Аскаралиева. Чындыгында сиздерде аябай жакшы пландар бар экен. Чет өлкөлүк аренага чыгып биздин Кыргызстанды албетте волейбол дүйнөсүнө чөмүлүү десек болот. Дал ушул пландарыңыздар ишке орундалсын. Дейли бардык тилек, ой максаттарыңыздар орундалсын. Телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, бизди YouTube платформасында Халва шоу же болбосо Любимый ТВ деп жазып бизди табып чыгарыштарды көрө аласыздар. Биз болсо сиздер менен коштошпой, жөн гана кийинки чыгарылышка чейин амандашкыча. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги.